Саламатсыңарбы? Силер менен орфографиялык эрежелер боюнча сабагыбыздын 3-сабагын баштамакчыбыз. Силер менен бирге мугалим Рыскелдиева, Атыркүл Зарлыковна болмокчу. Деги эле биздин ордендердин, медалдардын аттарын жазылышында айрым учурда ката кетирип жүргөндүгүбүздү баарыбыз билебиз. Ошондуктан ушул эрежени дагы эске тутууңарды суранам. Ордендердин, медалдардын аттары тырмакчага алынбай, баш тамга менен орден, медал деген сөз кичине тамга менен айрым жазылат. Мисалы, Манас ордени, Баатыр эне ордени, Эне даңкы, Эрдик медалы, Даңк медалы. Майрамдардын жазылышы. Эгерде майрамдын аты сан менен башталса, сандан кийинки сөз баш тамга менен жазылат. Мисалы, 1-май, 9-май дегенде сандан кийин чоң тамга менен баш тамга менен башталгандыгын көрүп отурабыз. Демек, муну дагы эскерте турган негизги эрежелердин. Энчилүү аттар менен кошо айтылган сөздөрдүн жазылышы. Мисалы, министр, президент, төрага, директор, орун басар, доктор, академик, баатыр, эмгек сиңирген ишмер, маршал, генерал, катчы жана башка. Кызмат орундарын, атайын наамдарды, илимий даражаларды билдирүүчү сөздөр энчилүү аттар менен кошо айтылганда да кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү жана башка. Эскертүү. Кыргыз Республикасынын президенти чоң тамга менен жазылат, энчилүү ат катары. Кыргыз Республикасынын баатыры өңдүү расмий аталыштардын бардык сөзү баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат. Эске тутуп калышыбыз керек бул эрежени. Ал эми завод, фабрика, театр, ашкана, кафе аттарынын жазылышы. Завод, фабрика, театр, ашкана, кафе, мейманкана, спорттук уюм, дүкөн, басма мекеме, гүлбак, аянттардын энчилүү аттары тырмакчага алынып, баш тамга менен жазылат. Мисалы, Ала Тоо аянты, Эркиндик гүлбагы, Байсуу кафеси, Айсулуу сулуулук салону, Бишкек мейманканасы, Жыргал мончосу, Илим басмасы, Чолпон бут кийим тигүү фабрикасы, Кыял бирикмеси. Демек, мунун бардыгы тырмакчага алынып жазыла тургандыгын жана баш тамга менен жазылгандыгын эске тутушубуз зарыл. Ал эми адабият, сүрөт, музыка жана башка аттардын жазылышы боюнча айта турган болсок, деги эле адабият, сүрөттө, музыка жана башка өнөр чыгармаларынын, гезит, журнал, китептердин аттары тырмакчага алынып, биринчи сөзү баш тамга менен жазылат. Мисалы, Тоо арасында романы, Каныбек романы, Сынган бугу күүсү, Кыргыз туусу гезити, Узакчал повести. Эгерде көркөм чыгармалар анын каармандарынын аттарынын атынан аталып, кош сөз катары айтылса, алар тырмакчага алынып, ортолоруна сызыкча коюлуп, баш тамга менен жазылат. Мисалы, Жаныш Байыш эпосу, Саринжи Бекөй эпостору, Козу Көрпөш Баян сулуу чыгармасы дей турган болсок, сызыкча менен жазылып жатат. Демек, эске тутушубуз дагы зарыл экен. Бул дагы негизги маанилүү эрежелердин бири менен силер менен сөз кылдык бүгүн. Орфографиялык эрежелердин айтылгандын бардыгын эске тутуп калсак, биз үчүн жакшы натыйжа бермекчи.